Барыңыздарга салам. Бизде ушундай погода. Убакытты көп өткөрбөй, бүгүнкү прямой эфир жөнүндө айта кетейин. Экинчи телефонду алып алдым. Өткөндө Инстаграмда суроо жооп кылгам. Суроолорду бергиле жооп берем депчи. Бирок суроолорго жооп бере албай калдым. Баламдын туулган күнү болду, анын эртеси жумуш башталды. Ошо менен такыр эле убакыт болбой калды да. Анан ошого азыр ар бирине бирден жооп бербейин деп түз эфирге чыктым. Чачым учуп атат шамалга. Майда чачтарым, бейби чачтар. Анан ушу прямой эфирде өткөнкү суроолорго дагы жооп берип, арасынан тандап алам, бир 10 чакты суроону тандап, кызыктуу суроону тандап, анан бүгүнкү эфирден дагы силер берген колуман келишинче көбүрөөк суроолорго жооп бергенге аракет кылам. Ошо азыр бизде кичине убакыт бар. Бүгүн воскресенье. Воскресенье эртең менен болду. Саат 10дон 45 өттү. Билем, Кыргызстанда аябай кеч. Ага карабай түз эфирге кирдим. Балким башка мамлекеттерде жакшы эле саат болуп жаткандыр деген ойдо. Мына өткөндө берилген суроолор, ушуларга азыр арасынан тандап эң кызыктууларына жооп берем. Аябай көп суроо келиптир. Унуткан жокмун. Унутуп калды деп ойлогон болушуңар керек. Биринчи суроодон эле баштайлы. Айтишник болуу үчүн кайсы университетке тапшыруу керек деген суроо келиптир. IT багытында адис болуш үчүн бардык эле университеттин ошо программирование бөлүгүн тандаш керек. Көбүнчө бул информационный технологии деп коет, IT. Ичинде бир нече факультет бар. Прикладная информатика, математика, программная инженерия, прикладная математика в бизнесе, же болбосо именно программирование дегендейчи. Ошого ушул сыяктуу факультетти тандасаңыздар болот. Эң негизгиси IT жаатында болгон факультеттердин башында окутулган, азыр мына жердеги бир экөөнү блок кылып салайынчы, жөн эле бир нерселерди жазып атат. Вот. Заблокировала. Негизи эле ошо IT-де факультеттерден бир факультетке жетиш, секириш оңой да. Ошого факультет тандап жатканда ошо программанын ичинде кайсыда программирование бар болсо, же ошо информационный технологии кафедрасына ичиндеги бүт эле факультеттер жарай берет. Мисалга алайын, кандай десем, компьютерная инженерия деген бар, же прикладная математика, информатика деген бар. Ошол сыяктуу факультетти тандасаңыз, ичинде окуп бүткөндөн кийин сиз бир нече адис болуп чыга аласыз. Мен ресерч кылып окуп көргөндө прикладная информатика, математиканы же прикладная информатика сыяктуу кафедраны аяктагандан кийин бир 10 профессияга иштесеңиз болот экен. Анын ичинде дизайн бар, анын ичинде data science дагы бар экен, ичинде настоящий программист бар. Программисттин эле 3 түрү бар. Бул front-end, back-end, full-stack developer деген сыяктуу. Ошого ошо информационный технологияге байланыштуу бардык эле факультеттер жарай берет. Стоит ли программисту подавать на магистратуру деген суроо келиптир. Кийинкиси кыргызча жооп берейин. IT-де болобу, башка багытта болобу, программистке тапшырган, магистратурага тапшырган жакшы деп. Билим ар дайым жакшы.
IT жаатында деле, ошо информационный технология жаатында деле профессорлор бар, докторлор бар, академиктер бар, алар деле ошол тепкичтерден өткөн. Анан өзүнүн дагы чоң плюстары бул жумушка кирип атканда, эгерде сиз ушу карьерада research деп коет, изилдөө жагында жылам десеңиз, ошого өзүңүздүн кызыгууңуз чоң болсо, сөзсүз түрдө магистратурага тапшырып окуганыңыз жакшы. Бирок эгерде жөнөкөй эле программист болом десеңиз, бул андай нерседе магистратуранын кереги жок. Эң негизгиси ошо бакалавриаты, диплому бар же жок деген жерге бар деген птичка коюлат. Дагы бир нерсени айткым келет. ITде программист болуп иштеш үчүн дейли, эң негизгиси бул дипломдон да биринчи билим. Сиз код жазганды билишиңиз керек, кодду оңдогонду билишиңиз керек. Канча дипломуңуз бар, бирок код жазганды билбесеңиз, же кодду оңдогонду билбесеңиз, жаңы нерсени жазганды билбесеңиз, дипломдоруңуз сизге жардам бербейт. Шамал болуп атат. Ошондуктан эң негизгиси бул билим. Билимдүү болуш керек. Андан көрүү ошо магистратураны тандайм деген адамдарды примерге келтирип берейин. Биздин тааныш адамдар бар. Алар именно ошо research жагын, академический жагын тандаган балдар. Академический жагын тандап, алар мыкты адис болмок, сонун компанияларда иштемек, бакалавриатын алгандан кийин эле. Бирок именно ошо академический жагын тандап, research'ты жактырган үчүн алар PhD'ге кетти. Бул докторантура. Ар кандай программалар бар. Докторантураны дагы, магистратураны дагы бириктирип коюп көбүрөөк жыл окуган. Ошондой программалар менен окуган кыргыз жигиттери, кыргыз кыздары дагы бар. Ошого бардыгынан биринчи айткым келген нерсе бул адамдын шамал болуп атат. Бул адамдын биринчиден каалоосунан жана келечекке койгон пландарынан байланыштуу болот. Бирок магистратурасы жок деле иштеп карьера курса болот. Кыска эме сөз менен айтканда. Java'нын өз алдынча кантип үйрөнсөк болот? YouTube'да барбы? Билсеңиз айтып коюңузчу дейт. Java'ны өз алдынча үйрөнсө болот. Ресурстар көп, библиотекалар аябай көп. YouTube'дан деле тапсаңыз болот. Google'да ачып эле Java, программирование на Java или Java language для beginnerов, да, для начального уровня деп жазсаңыз толтура эме маалымат чыгат. Ошолордун бирөөнү тандап эле окуй бересиз. Буну оку, тигини оку деп айта албаймын. Ар бир адам өзү тандаш керек. Ошого бир аз изденип коюңуз. Google'да ачып, кичине издесеңиз чыгат. Саламатсызбы? Америкага iOS разработка Кыргызстандын деңгээлинде junior болуп барып иштесе болобу дейт. По-моему, арты жазылбай калган. Америкага иштесе болот. Аны үчүн кайра эле өзүңүз аракет кылышыңыз керек. Ошо компанияларды табышыңыз керек, аларга резюмеңизди жазып жөнөтүшүңүз керек, интервьюдан өтүш керек. Ал жөнүндө мен аябай детальный видео тарткам YouTube каналда. Ошо YouTube каналымдагы видеолорду көрсөңүз, чет өлкөдөгү жумуштарды кантип издейбиз, чет өлкөгө жумушка кантип кетсе болот деген темада YouTube'да видеолор бар. Ошолор сизге туура келет. Жана бардык суроолоруңузга ошол жактан жооп аласыз. Менин YouTube каналымдын аты Айдана Tech Talk. Канча жылдан бери АКШда жашайсыз дейт. АКШда акыркы 10 жылдан бери жашайм. Бакытка уже 12 жылга жакындап калды. Молокай сизге кандай таасир калтырды? Сиздин жашооңузга тийгизген таасири дейт. Ушул жактан окуп атам сиз суроолорду. Бул деле Instagramдан келген суроолор. Бир аздан кийин прямой эфир, түз эфирдеги суроолорго жооп берем. Биринчи жаңы киргендерге айтып кетейин. Мен азыркы учурда үй бүлөм менен Гавайи аралдарында жашайбыз. Бул Молокай аралы. Гавайи аралы Тынч океандын ортосунда жайгашкан, Америка менен Япониянын ортосундагы арал.
Гавайи аралдары 8 аралдан турат. 8-тин 6-су обитаемый остров, 2-өө необитаемый остров. Ошо 6 обитаемый островдун ичинен артынан санаганда 2-чи орунда турган кичинекей аралда жашап жатабыз. Ошо Малакай жөнүндө сураптыр. Малакай жөнүндө мен айта алам. Бул аралдын жакшы жери эл аябай аз болгондуктан шашпай жашаганды үйрөндүк. Момент менен жашаганды үйрөндүк. Буга чейин көптөр билет. Көптөн бери мени менен чогуу болгон достор, подписчиктер билет. Чикаго шаарында жашаганбыз. Чикаго шаары негизи эле эң чоң шаарлардын бири, Америкада чоң мегаполис десем болот. Ал жакта жашоо бат өтөт, элдер всегда бир жака шашып бараткан болот, возможность көп, американская мечта деп коет, ошону артынан издеп келген ар кандай таланттуулар көп. Нью-Йорктон кийинки, Сан-Францискодон кийинки эле аябай чоң шаар. Бир нече миллион адам жашайт, центри аябай чоң, кинодо көргөн бийик имараттардын баары ушу Чикагода бар. Ошол сыяктуу эле ал жерде жашоо ушунчалык бат темпте өтөт. Ошо бат темптин артынан умтулам деп эле биз деле өзүбүз сезбей калабыз, кантип ушинтип бат жашап атканыбызды. Малакай аралында момент менен жашап, кичине релакс деп коет го, наслаждаться этип, шашпай жашаганды үйрөндүк. Ошентип деле жашаса болот экен. Биз акыркы жылдан бери шашып эле жүрөбүз, аны кылайлы, буну кылайлы, тигини кылайлы депчи. Бул жерге келип, токтоп, эки жакты карап, момент менен наслаждаться этип, ошону үйрөндүк. Адан сырткары мен ойлойм, баягы кечкери күн тийген мамлекеттерде, кыш болбогон мамлекеттерде адамдар аябай күлүп, жайнап жүрөт экен. Ошону байкадык. Ар дайым адамдардын маанайы сонун болот экен. Ошол нерсе бизге дагы өттү. Чикагода бир күнү кар жаайт, бир күнү жамгыр жаайт. Кышы аябай суук болот. Азыр вот Чикагода көрүп атам, досторум сүрөттөрдү, видеолорду жөнөтүшүп атат. Аябай бийик кар жаап коюптур, күн аябай суук экен. Суук болгондо адам мындай автоматтык түрдө маанайы чөккөнсүп, кабактары бүркөп, жылуулукту истеп калат да. Бардык адамдарда ошондой атмосфера болот. Ошол нерсени көбүнчөсү аба ырайынан зависит этет экенин билип, азыр аралдабыз, ар дайым жай, мындай айтканда, жыл бою жай болгон үчүн маанай дагы жакшы. Маанай жакшы болгондон кийин бүт жашоо кызыктуу сезилет экен. Ошону үйрөндүк. Малакайда эми качан кайра Чикагога кетебиз азырынча белгисиз, апрель-май айлары деп жатабыз, бирок ошол нерсени чогуу өзүбүз менен алып кетели деп атабыз. Шашпай жашаганды, момент менен жашаганды. Негизи эле биздин жашообуздагы принцип ошондой болчу, момент менен жашап, эртеңки күн менен эмес, бүгүнкү күн деп, бирок эртеңки күндү дагы ойлоп жашоо дейт. Бирок биз аябай мындай бат кыймылдачубуз да, бир күндө бир нече жумушту бүтүп салам деп, как белка в колесе деп коет го. Чыркай бересиң, ишкыла бересиң, ошондой темп болчу. Азыр ошону кичине остановка кылып, момент менен мындай кооз жерде жашаганды үйрөндүк. Адан сырткары Малакайда кафе, ресторан жок. Чикагода деле биз үйдөн тамактанчубуз. Мен үйдөн тамак бышырчумун, балдарга, өзүбүзгө дагы. Биз көп жылдан бери туура тамактануудабыз, правильное питание көп курулган жебейбиз, өтө ширин үйдө жок. Бирок иногда кафе, ресторандарга чыкчубыз, мындай карап көрсөм, жумасына бир жолу, бир айда 3-4 жолу, же болбосо жумада 1-2 жолу сырттан тамактанып калчубуз. Бул жерде мына октябрь айынан баштап 100% үйдөн тамактануу. Көптөгөн нерселерди бышырганды үйрөндүм. Негизи эле тамакты жакшы бышырчумун, бирок дагы ошол нерсе күчөдү. Көп нерселерди үйдөн бышырып, ресторандагыдай тамак кылганга аракет кылып, кооз, даамдуу тамактарды жегим келет. Тортторду бышырганды үйрөнүп, балдарга панкейк окшогон нерселерди жасап,
айран, творог, там эмне болот, үйдүн кокостон сүт, бүт ошонун баарын үйдөн жасап жатабыз. Үйдөн жасап, бышырып, ошол жагы плюс болду. Үйдөн дагы жасап, ресторанга, кафеге барбай деле жашаса болот экен, ошону түшүндүк. Биринчиден бул ден соолукка пайдалуу, экинчиден бул бюджетке пайдалуу. Молокайга дагы рахмат айткым келет. Бул балдарга, биздин балдарга берген мүмкүнчүлүк. Азыр балдарыбыз кечкери сууга түшөт, пляжга чыгат, кум ойнойт, андан сырткары түрдүү жаныбарларды көрүп жатат. Бир күнү ташбака көрөбүз, бир күнү морской котиктерди көрөбүз, кит көргөнү бардык, эликтерди көрөт, эшиктин астына келип калат. Кечинде эшикке басканы чыксак, бакаларды көрөт. Чикагода бака жок, биз айылдагыдай элебиз да. Бака көрөт, чегирткелерди көрөт, кескелдириктерди көрөт, чымчыктардын түрлөрүн көрөт. Мындай айтканда, аябай сонун балалык өтүп жатат. Биз ошол нерсени балдарыбызга бергибиз келген. Кечкери эле телефондо отуруп, телевизор көрө бербей. Азыр телефон көптөр билет, телефонду карабайт балдарым. Ошого дагы байланыштуу телефонду сурабайт, бергенге убакыт деле болбойт, мультфильм деле көрбөйт. Андан көрө эшикте көбүрөөк кандай десем, көбүрөөк фан, көбүрөөк кызыктуураак болуп жатат. Ошол нерсени үйрөнүп атат. Дагы жакшы жери Молокайдын балдарыбыз сүзгөндү үйрөндү. Чикагода мындай мүмкүнчүлүк болбогон сүзгөнгө. Азыр балдар сүзүп да калды, сууга түшүп, суудан коркпогонду үйрөндү, океандан коркпогонду үйрөндү. Ошондой. Кийинки суроо. Молокайга барган соң жашоого көз карашыңыз. Бир нерсени айткым келет, момент менен жашагыла. Ошол моменттен удовольствие алып жашагыла. Бактылуу жашагандан коркпогула деп айткым келет. Мен билем, көп адамдар бүгүн бактылуу жашагандан коркот. Эртең бизде сөз бар го. Бүгүн күлсөң, эртең ыйлайсың, азыр жакшы болсо, эртең жаман болуп калат, же азыр жаман убакыт болуп атса, эртең жакшы убакыт болот дегендей. Ошол нерсеге көңүл бурбаңыздар. Ар бир күндү бактылуу жашап өткөндү үйрөнүңүздөр. Эртеңки күндү дагы буюрса көрөбүз. Эртең кыйынчылык болсо, аны жеңгенге аракет кылабыз. Адам моралдык жактан дагы, психологиялык жактан, физический жактан дагы күчтүү болуш керек. Ошону үйрөнүңүздөр. Момент менен жашап, бирок эртеңки күнгө жакшы жашаганга аракет кылып, ар бир күндү жашап жатканда жакшы болгонду үйрөнөлү. Бүгүнкү күндөн эртеңки күнүбүз жакшы болсун. Адамдык сапат жактан дагы да, бүгүн кандай адам болсок, эртең ушу адам дагы бир аз жакшыраак жакка өзгөрүп, жакшы нерсени үйрөнгөнгө, өзүбүздү түртпөсөк, өзүбүз жардам бербесек, бул нерсе мүмкүн эмес. Ошого ар бир күндү жакшы жашап өткөн, достойно деп коет. Достойно жашаганды үйрөнөлү. Ошол нерсени бул жерден көбүрөөк сездик десем болот. Телефонума кайра эле блокировка болуп калып атат. Кандайсыз дейт, жакшы. Кандайсыздар? Кыялыма жеттим деп ойлойсуңарбы дейт. Аябай жакшы суроо экен. Көптөгөн кыялдарыбыз ишке ашып жатат. Анан кыялдар өзгөрөт экен. Азыр ойлоп көрсөм, 10 жыл мурун мен мектепте окуп жүргөндө, окуучу кезимде кыялдарым башкача болчу. Жыл өткөн сайын, адамдын билими жогорулаган сайын, эл көргөн, жер көргөн сайын кыялдар алмашып турат экен. Ошон үчүн кыялда пландар алмашып турат экен. Көптөгөн кыялдарым, Кудайга шүгүр, ооба, ишке ашты. Бирок азыркы күндө дагы кандай десем, азыркы күндө дагы толтура кыялдарым бар. 5 жылдан кийин, 10 жылдан кийинки, эртеңки күнкү, 1 айдан кийин, 1 жылдан кийин дегендей. Ошого кыялдар алмашат, пландар алмашат. Азыркы жашоома бактылуумун, азыркы бар нерсеме дагы бактылуумун.
Балдарым, бир балам, бир кызым бар, билесиздер. Кызым 4 жашта, балам 2 жашта. Ага дагы бактылуумун, үй бүлөм бар, ага дагы бактылуумун. Ата энем бар, ден соолугу жакшы. Бир туугандарым бар, бир туугандарымдын ден соолуктары жакшы, өздөрүнүн жашоолору жакшы. Балдарым бар, мени күнүгө сүйүнткөн, үй бүлөм бар, ага дагы бактылуумун. Жумушум бар, өзүм жакшы көргөн, ага дагы бактылуумун. Мени колдогон адамдар бар, вот силерге окшогон, ага дагы бактылуумун. Негизи эле бардыгына Кудайга шүгүр, азыркы бар нерсеме бактылуумун, бирок кыялданганды токтотпоймун, план койгонду токтотпоймун. Буйруса дагы көптөгөн кыялдарыбызды орундатканга аракет кылабыз, кыймылдайбыз, астага жылабыз. Ошону айткым келет. Ошого адам кыялданыш керек, анан кыялдарды ишке ашырыш үчүн аракет кылыш керек. Ошондо гана бардык нерсеге жетишсе болот. Жетсе болот еще. Жетишсе дагы болот, жетсе дагы болот. Политика жөнүндө сөз бергелиптир. Байден чоң жол ачты. Эми Китай, Индиядан келген программисттер конкуренциянын зыяны жокпу дейт. Зыяны жок деп айтмакмын. Ар бир адам өзүнүн наны үчүн, өзүнүн жумушу, кыялы үчүн күрөшүш керек. Конкуренция бул жакшы деп ойлойм. Конкуренция бийик болгон жерде адистер кыйын болот. Ошо конкурентоспособный болуш керек, конкуренцияга чыдаш керек. Конкуренциядан коркпой, андан көрү ошого татыктуу билим алып, күчтүү адам болуш керек. Буга чейин деле ошондой болуп жүргөн. Трамп 4 жыл президент болду. 5 жыл мурунку айтиде кыргыздар иштеп жүргөн. Биз ошого чейин жумушка киргенбиз. Ошо адам катары айта алам. Ошондо убакыт кандай болгон? Азыр деле ошондой мүмкүнчүлүктөр бар. Айти орундары көбөйө берет. Муктаждык чоңойо берет. Ошого ар бир адам өзүнө орун табат, аракет кылса. Ар бир адам жумушка кире алат. Ошого конкуренциядан коркпогула. Эгерде кыялыңыз бар болсо, IT программист болом деген, чоң гигант компанияда иштейм деген, сизде эч нерсе токтотпош керек. Ошого ал жөнүндө ойлобой, көбүрөөк өзүңүздүн билимиңиз жөнүндө, кыялыңыз жөнүндө ойлонуңуз. Саламатсызбы Айдан эже? IT-де 9-дан кандай окуулар бар, кайсыл жерде дейт. 9-класстан кийин IT-де 2 вариант бар. Бул курска баруу. Курста сиздин дипломуңузду, аттестатыңызды, эч нерсени сурабайт. Бирок буга чейинки видеолорду көрүңүз, вузду тандаш керекпи же курсту тандаш керекпи деген. Азыр эгерде тандоонун астында турсаңыз, курска барайынбы же университетке барайынбы деген. Ошо видеону сөзсүз түрдө көрүңүз демекмин. YouTube'ка жүктөлдү. Билесиз, эмне үчүн вузга барыш керек? Курстар кимге туура келет? Суроого кайрылсак, 9-дан кийин колледждерде окусаңыз болот. Кыргызстанда мен билишимче Ататүрктө колледж бар, МУКтун колледжи бар, Национальныйдын, Политехтин колледждери бар. 9-класстын базасынан кийин ошондой колледждерде окусаңыз болот. Бирок мен сизге кеңеш катары айтмакмын, эгерде мүмкүнчүлүк болсо 11-ге чейин эле окуп, ОРТге жакшыраак даярданып, университетке барыңыз деген. Университеттен билим алыңыз. 9-дан кийин калып калышы мүмкүн. Адан дагы жакшы кеңеш, мен ойлойм, чет өлкөгө даярданыңыз. Азыртадан баштап 9-классты бүтүп жаткан адам болсоңуз, окуучу болсоңуз, сизде азыр 2 жыл убакыт бар. 2 жыл ичинде тилди көтөрүңүз, англис тилди көтөрүңүз. Ошо англис тилдин жардамы менен Европага, Америка, Канада, Австралия сыяктуу өлкөлөргө акысыз окууга кетиңиз. Чет өлкөдөн билим алганга аракет кылыңыз. Привет из Харькова дейт. Привет, все. Саламатсызбы, сиз программалоо тармагында кайсыл тил менен иштейсиз дейт. Мен ар дайым эле айтам, көбүнчө Python, PowerShell, Windows серверлер көп, бизде аябай ошого automation көбү PowerShellда да жазылат. Linux серверлер бар, Linuxтер көбүнчө Shell менен жазылат, Shell Python колдонулат. Terraform'ду күнүмкү жумушта колдонобуз, Terraform'дун өзүнүн тили бар. Jenkins колдонобуз, CI/CD пайплайнга, Jenkins Groovy тилинде жазылган, Configuration Management'ке Chef колдонобуз, Chef Ruby тилинде жазылган. Ушул тилдерди көп колдоном.
айтини универде окуган жакшыбы же курста окуган жакшыбы дейт. Бул суроого жооп бердим. Сөзсүз түрдө YouTube каналымдагы видеону көрүңүз. Вуз же курсту тандаш керекпи деген видео чыккан. Ошол жерде толук түшүндүрүп берилген. Эмне үчүн вузга барыш керек, кайсыл учурда курска барыш керек деген суроого жооп берилген. После декрета все так изменилось, ищу другую работу, на прежнюю не хочу возвращаться, дайте мотивацию, дейт. Кыргызча айтып коеюн, эфир кыргызча болуп аткандан кийин. IT багытында мага жаккан жери бул жумуш алмаштырууда, confident, уверенность бар эртеңки күндө. Бүгүн жумуштан кетип калсаң, эртең 2 жумадан кийин жаңы жумушка кирип аласың. Гарантия бул. Жакшы адис болсоң. Ошондуктан бул апакеге айтмакмын, эч ойлонбоңуз, жумушуңузду алмаштырам десеңиз, IT жаатында карьераңыз бар болсо коркпоңуз жумушу жок калуудан. Азыр жумуштан чыксаңыз, 2 жумадан кийин жумуш таап аласыз. Эң негизгиси, ошо сиз декреттен кийин деп жатасыз, биринчиден congratulations, поздравляем. Өзүңүзгө ыңгайлуу болгон компания табыңыз. Бул өтө маанилүү. Мен бул нерсени апа болгондон кийин сездим. Менеджерден, компаниядан, командадан поддержка болуш керек. Алар сизди как апа катарында түшүнүш керек. Мен Кудайга шүгүр, менеджерим дагы, командам дагы ушунчалык түшүнүктүү, 2 баласы бар деген ойдо, мындай мага көбүрөөк кандай десем, бош убакыт берет, көбүрөөк мүмкүнчүлүк берет. Иногда шартка байланыштуу собранияларга кошула албай калсам, же ошол убакытта иштей албай калсам, сен кечирээк иштеп койсоң боло берет, же эртерээк иштеп койсоң боло берет деген мүмкүнчүлүктөр түзүп берет. Ошондой түшүнүктүү адамдар көп. Мен ал нерсени сиңдимдин дагы компаниясынан байкадым. Менин бир тууган сиңдим адагы АКШда жашайт, үй бүлөсү менен Америкада. Сиңдим дагы DevOps инженер IT жаатында. Жакында дагы апа болгон. Декреттен кийин жумушка чыкты. Менеджери ушунчалык түшүнүктүү адам экен. Балаң кыйналбаш үчүн, сен балаң экөөң стресс болуп кыйналбаш үчүн smooth transition кылып берели мындай. Акырындык менен жумушка кир. Давай сенин кандай десем, отпускаларыңды жумасына бөлүп, жумасына 3 эле күн иштеп, 2 күн эс ал балаң менен бол деген мүмкүнчүлүк түзүп берди. Андай нерсени көп компаниялар кылып бере бербейт. Ошого өзүн ал жерде апа компанияда иштеп жатканда мындай керектүү сезип, дискриминация сезбеш керек. Көп компаниялар аябай аракет кылат ушундай дискриминацияны жок кылганга, бардыгын бир деңгээлге койгонго. Ошол нерсени мен өз көзүм менен көрүп, практикамда болду десем болот да. Мындай пример катары айта алам. Менеджерине мен аябай бул жакта туруп ушунчалык ыраазы болдум. Сүйүндүм ошондой адамдар бар экенине. Ал дагы бир нече жыл мурун апа болгон экен, бүт түшүнөт экен. Жаңы болгон апага сиңдиме ошондой мүмкүнчүлүк түзүп берди. Декретте 4 ай болду. 4 айдан кийин 3 ай ошондой мүмкүнчүлүк түзүп берди. Жумасына 3 күн иштеп, 4 күн эс алып атты. Акырындык менен жумушка мындай 5 күнгө чыкты да. Баланы да кыйнаган жок, апаны да кыйнаган жок, ошол эле учурда жумушу дагы калып калган жок. Сен жумуштан кет же болбосо өзүңдү кыйнап иште деген жок. Ошого ар бир адам өзүнө туура келген компания таба алат. Ошого сизге кааларым ийгилик, эч коркпоңуз, ойлонбой, жумушуңуздан жакпай жатса, иштеп жаткан компания чыгып, башка компанияны караштырсаңыз болот. Адан сырткары эң жакшы жери собеседованияда, интервью болуп атканда ошондой суроолорду берсеңиз болот. Мен азыркы учурдагы компаниямда иштеп жатканда интервьюда эле сурагам. Апакелерге кандай мүмкүнчүлүктөр бар? Мен карьерамы дагы, баламы дагы тең эмеде алып кетким келет. Бир убакыт алып кетким келет. Кандай бенефиттер бар? Үйдөн канча жолу иштей алам? Ушундай деген суроолорду мен интервьюда бергем. Сиз дагы ошондой ыкманы колдонсоңуз болот. Фронтенд разработка курска жаңыдан баштап атам. Мен үчүн өтө кыйын экен. Өздөштүрүп кете аламбы дейт. Ар бир адам өздөштүрүп кете алат. Болгону бул жерде ар бир адамдын индивидуальный подходунда. Айтам го, код үйрөнүү бул оңой эмес, бирок колдон келчү нерсе. Аябай сонун сөз бар англисче. Program is not a rocket science деп коет го.
ракета куруу эмес да, ошон андай кыйын эмес. Көптөр ойлойт программалоону, программист болуш үчүн бул бир космоско чыга турган бир машина куруудай болуш керек деп көп адам бул нерсени баштабай туруп эле таштап коет. Бул андай нерсе эмес. Болгону буга кичине усилия керек, аракет керек, кайра кылыш керек. Бул бир күндө эле бир нерсени үйрөнүп алгандай, тилди үйрөнүп алгандай. Бир сөздү жаттадыңыз, ошо менен калып калбайт. Бул нерсени көнүш керек. Практика да. Бүт программисттер, эң жакшы программист болгон практика аркылуу. Ошого азыр жаңы окуп жаткан кыздарга, балдарга айткым келет, баштаган нерсеңерди таштабагыла. Оңой эмес, бирок ар бир адам кыла алчу эле нерсе. Көбүрөөк аракет, көбүрөөк дисциплина керек бул нерсеге. Көбүрөөк издениш керек. Бош убактыңыздын баарын практикага жибериңиз, тапшырмаларды аткарганга жибериңиз. Ошондо гана бир жыйынтык чыгат. Ютубта даже мен видео тарткам, курста окуп жатканга эмнеге даяр болуш керек, кантип окуш керек деп. Андан сырткары мен өзүмдүн опытым менен да бөлүшкөм, кантип окугам, кандай кыйынчылыктар болгон, күнүнө канча саат окугам. Ошол видеолорду да көрүп койсоңуз болот. Эч коркпоңуз, жакшы аракет кылсаңыз, жалкоолук кылбасаңыз, бир эмени кармасаңыз, дисциплинаны, ошондо гана бир жакшы ийгиликке жете аласыз. Остались бы навсегда на Гавайях. Возможно, да. Кыргызча жооп берейин, кыргызча унутуп калып эле кайра суроого байланыштуу менде ошондой эме бар да, привычка бар. Кыргызча сүйлөгөн адамга автоматтык түрдө кыргызча сүйлөп, орусча сүйлөгөн адамга автоматтык түрдө орусча жооп берип баштайм да. Гавайиде ооба калмакпыз, бакытка деле аябай жакты. Кимге эле жакпасына ушундай жерде жашаган. Бунун үчүн ушундай жерде жакшы жашаш үчүн биринчиден финансы жактан независимый болуш керек. Кудайга шүкүр, бизде баары жакшы, бирок будан дагы жакшы болушун каалайбыз. Анан балдардын келечегин көп ойлойбуз. Эми бул жерде биз каалаган мектептер жок экен. Өтө күчтүү мектептер, университеттер аз экен. Балким балдар хоумскулинг деп коет, үйдөн окуганга, аралыктан окуганга өтсө жашасак болот. Бирок балдар жакшы садикке, жакшы мектепке барыш үчүн Мейнленд деп коет, бул Америкага кетиш керек болот. Адан сырткары биздин планда Американы эле эмес, бүт дүйнө жүзүн көрүп чыгуу да, аралыктан иштегенден кийин ошондой мүмкүнчүлүк бар. Ошого азырынча эми бир жерде отурукташып, permanent, навсегда кала турган место таба элекпиз, изденүүдөбүз. Адан сырткары Американын эле өзүнүн 50 штаты бар. Алясканы аябай көргүм келет. Адан сырткары Орегон деген штат бар, токойлору. Орегон штатын көргүм келет. Калифорнияга канча жолу барганбыз, бирок ага карабай деле биз барбаган жерлер аябай көп. Калифорния негизи эле Американы полностью кыдырып, адан сырткары дүйнөлөрдү кыдырып, аябай сонун аралдар бар экен. Башка өлкөлөрдө дагы ошол жактарды көргүм келет. Ошого азырынча бир жерде отура турган план жок. Бирок Гавайида калмакмын. Саламатсызбы Айдан эже, дайрект карап коюңузчу дейт. Азыр сиздердин көзүңүзчө дайрект ачам. IT курсту каерде окуса болот дейт. IT курсту бардык жерден окуса болот. Биринчиден айткым келет, Java тилди окуп баштайсызбы, JavaScript, Python'ды, негизи эле программалоо тилдери бардык өлкөдө бирдей. Айырмасы жок. Сиз Java программалоо тилин Америкада окуйсузбу, Турцияда окуйсузбу, Дубайдан окуйсузбу, Кыргызстанда, Москвада, Европадан окуйсузбу, бардык жерде бир программалоо тилин үйрөтөт. Курсту кантип тандаш керек? Өзүңүздүн жашаган жериңизге, өзүңүздүн бюджетиңизге жараша жерди тандаш керек. Курс күчтүүлүгүнө да карайт, бирок эң жакшы натыйжа адам өзү чыгара алат.
Жакшы окутпаган университеттен дагы күчтүү университеттер, студенттер чыгат, жакшы окутпаган курстан дагы күчтүү адистер чыгат. Ар бир адам өзү аракет кылыш керек. Өзүңүз жашаган жерден караштырыңыз. Өзүңүздүн бюджетиңизге жараша төлөй ала турган жерди караңыз. Кээ биринде кандай десем, учурлар болот. Айына $100 төлөп курска барсаңыз, плюс айына $1000 төлөп курска барсаңыз, экөөнүн окутканы бирдей эле болуп калат. Ошого эң негизгиси бул аракет керек жана калоо керек. Наши дипломы айтишников котируются в Америке. Дипломы айтишников везде котируются. Кыргызстандан аласызбы, Россиядан аласызбы, айырмасы жок. IT жаатында, IT багытында дипломуңуз бар болсо, ал иштей берет. Учурлар болгон. Бул жакта биздин бир досубуз Кыргызстанда окууну бүткөн экен. IT-ни, программированияны. Бул жакка жумушка кирип атканда, ошо Кыргызстандан алган дипломун жазган. Мына менин дипломум бар деп, и без проблем алган. Потому что программалоо тили бардык жерде бирдей, мен айткандай. Бир правила менен иштейт, бир кандай десем, variable'ды колдонот, бир вебсайт жазылат. Ошого Америкада иштеп жаткан вебсайттар Кыргызстанда деле ошондой. Программалоо тили бирдей. Мисалга алайлы, англис тили же француз тилин алайлы. Француз тили айырмасы жок. Германияда болобу, Кыргызстанда болобу, Россияда болобу, бардык жерде француз тили. Ошондой эле программалоо тили. Мамлекеттен, местадан айырмасы жок. Java тил бардык жерде бирдей. Технологиялар бардык жерде бирдей. Технологиялардын иштегени бардык жерде бирдей. Ошондуктан IT-нин эң чоң плюстарынын бири бул ошо. Кайсыл мамлекеттен диплом алдыңыз айырмасы жок. Бардык жерде бирдей окутулат. Бардык эле ноутбуктар IT-ге үйрөнүүгө жарайбы? Жарайт. Особенно азыркы жаңы чыккан компьютерлар бардык эле күчтүү чыгып жатат. Эмне үчүн компьютер күчтүү болуш керек дейт, Программа жазып жатканда сиз бир нече инструментти бир убакта колдоносуз. Ал компьютердин ресурсун көбүрөөк алат. Компьютер канчалык күчтүү болсо, ошончолук бат болот. Программаңыз бат иштейт. Программаларды ачып жатканда бат иштейт. Бат кыймылдаган адамдай эле болот да. Адам менен салыштырмага энергиясы көп адам жана энергиясы аз адамдай эле. Экөө тең эле сиз айткан жерге басып барат, бирок болгону бирөө батыраак басып барат, энергиясы көбүрөөк адам бат чуркап барат, энергиясы аз адам жайраак, медленно, жайбаракат, шашпай барат. Ошондой эле да күчтүү компьютер менен слабый компьютер. Экөөндө тең код жазса болот, экөөндө тең код үйрөнсө болот, болгону бирөө бат иштейт, бирөө жай иштейт. Мүмкүнчүлүгүңүзгө жараша. Эгерде азыр мүмкүнчүлүк күчтүү компьютер алганга, кымбат компьютер алганга возможность жок болсо, колуңуздан келген компьютерди алып эле үйрөнө берсеңиз болот. Компьютерим жаңы эмес, күчтүү эмес, ошон үчүн мен код үйрөнбөйм деген туура эмес. Компьютери жок дагы айылда тетрадька жазып код үйрөнгөн балдарды көрдүм. Ошого үйдөгү бар компьютериңизди колдоно берсеңиз болот. Эгерде компьютер жок, бирок компьютер алам деген пландарыңыз бар болсо, YouTube каналымдагы видеону көрүңүз. Кандай компьютер тандаш керек деп жазгам. Код жазганга компьютер тандайбыз деген темада минимальный эмелерин жазгам. Ичиндеги ресурстары кандай болуш керек. Албетте, ар бир адам, ар бир айтишник, ар бир программист эң күчтүү компьютер колдонгусу келет. Мүмкүнчүлүккө байланыштуу. Эгерде мүмкүнчүлүк бар болсо, why not, Почему бы и нет күчтүү компьютер алганга? Эгерде мүмкүнчүлүк жок болсо, слабый компьютерде деле үйрөнсө болот. Негизгиси компьютер болсо болду. Мен азыр жумушка колдонгон компьютерим аябай күчтүү. Жумуштан алган үчүн мен өзүм ошондойду тандагам. Компаниям ошону мага предоставлять этип берди. Я очень счастлива, аябай бактылуумун ошондой компьютерим бар экенине. Аябай бат иштейт, ресурс аябай чоң. Кичинекей лаптоп, ноутбук болгону менен ичиндеги RAM эле меники 32 гигабайт. Бул эң күчтүүлөрдөн бирине кирет. Дагы бир нерсени айткым келет. Ар бир адам өзүнө компьютер жасап алса болот. Особенно Windows компьютерларды жөнүндө айтып атам. Windows бар.
Мен биринчи компьютеримди Бакыт окуган. Бакыт окуп бүткөндөн кийин ошол компьютерин мага берген. Мен ошол компьютер менен окугам. Бир аз слабый болуп баштаганда жаңы компьютер алып, аны ыргытпастан ичин ачып, ичиндеги hard drive'ты памятин SSD'ге алмаштыргам. Баягы hard drive эки түрү болот да, HD менен SSD. Бирөө дискке айланып маалыматты жазса, бирөө лазер менен жазат. Ошо экөөнү алмаштыргам $120. И компьютерим аябай эле батыштап калган. Анын үстүнө дагы 4 гига RAM кошуп койгом. Random access memory дейт. Бул кыргызчасы, орусчасы кандай айтылат билбейм. Ошо RAM деп коет. Компьютердин баттуулугуна күч кошот. RAMдин үстүнө дагы 4 гига кошком. Аябай күчтүү компьютер болуп калган. Ошол компьютер менен эле мен окудум. Андан кийин ошол компьютер менен менин сиңдим окуду. Кийин ошол компьютерди айылдагы бир кызга белекке берип жүргөм. Эки күчтүү жана аябай окугусу келген, бирок мүмкүнчүлүгү жок болуп жаткан бир окуучу кызга белекке бергем.